Саламатсыздар, урматтуу менин кадырман окуучуларым. Сабактарды жакшы аткарып жатасыңар. Азаматсыңар. Бүгүн биз силер менен дагы жаңы теманы өтөбүз. Урматтуу окуучулар, мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Бири-бириңерге жылмаюу менен карайбыз. Силердин жагымдуу маанайыңарды каалаш үчүн кызыктуу суроо беремин. Бир жумуртка 10 минутада бышат. Анда 5 жумуртка канча убакытта бышат? Кандай деп ойлойсуңар? Эртең менен биз кайсы тамакты ичип жей албайбыз? Азаматсыңар. Мына жагымдуу маанай кылып, маанайыбызды көтөрүп алдык. Эми сабакка даярданып, дептер китебибизди ачып, бүгүнкү сананы жазып, теманы коюп алабыз. Сүйлөм. Сүйлөмдүн грамматикалык бөлүнүштөрү менен таанышабыз. Максатыбыз окуучулар тема боюнча толук түшүнөт, ой жүргүтүүсүн өстүрүү менен биргеликте керектүү билимди алат жана ар түрдүү кырдаалда пайдалана алышат. Бирин-бири иш-аракетин сыйлоого, туура баалоого тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, сүйлөм бүткөн бир ойду билдирүүчү грамматикалык байланыштагы сөз же сөз тизмеги. Тилегибиз ишке ашып, өз ишибизди так аткарган кесипкөй болсок экен. Бирөөдөн бир нерсе талап кылаардан мурун өзүбүздү оңдойлу. Сүйлөм мүчөлөрү. Сүйлөмдүн тутумунда туруп, кандайдыр бир суроого жооп берген сөздөрдү айтабыз. Демек, суроолорго жооп бербесе, ал сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарбайт. Каратма сөздөр, киринди сөз, сырдык сөз жана кызматчы сөз түркүмдөрү сүйлөмгө мүчө боло албайт экен. Мисал келтиребиз. Бермет, апаңды чакырчы. Биринчиден жакшылап, экинчи эмгектениш керек. Ай, ушундай да коозук болот экен. Түшүнүктүү болду балдар? Демек, сүйлөм мүчөлөрү. Сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Баш мүчөлөр жана айкындоочу мүчөлөр. Баш мүчөлөргө баяндооч кирет, айкындоочу мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Демек, сүйлөм мүчөлөрүнүн сүйлөмдүн баш мүчөлөрү сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүп турат. Ал эми айкындооч мүчөлөр сүйлөмдө ойду кененирээк берүү үчүн колдонулат. Сүйлөм мүчөлөрүнүн бардыгы жөнөкөй жана тутумдаш болуп бөлүнөт. Жөнөкөй сүйлөм мүчөлөрү жөнөкөй жана татаал сөздөрдөн болот. Ал эми тутумдаш сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин ажырагыс билимдикте турган бир нече сөздөрдүн тизмегин аткарат. Таблицага көңүл бурабыз. Сүйлөм мүчөлөрү түшүндүрмөсү жана суроолору. Башка сүйлөм мүчөлөрүнүн багынбаган эң негизги сүйлөм мүчө. Ким эмне деген суроого жооп берет. Баяндооч. Ээге багынып, аны ар кандай абалын жана кыймылын, аракетин туюнткан сүйлөм мүчөсү. Эмне кылат, эмне кылды, эмне кылган, ким эмне, канча, кандай, кайда деген суроолорго жооп берет. Аныктооч. Өзүнөн кийинки келген сөздөрдүн сапатын, касиетин, сан иретин же кимдир бирөөнө таандык экендигин билдирген сүйлөм мүчө. Кандай, кайсы, канча, канчанчы, кимдин, эмненин деген суроого жооп берет. Толуктооч. Кыймыл аракеттин эмнеге багытталгандыгын көрсөткөн заттын атын билдирген сүйлөм мүчөсү. Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден, ким менен, ким жөнүндө, ким тууралуу, ким аркылуу деген суроолорго жооп берет. Түшүнүп алабыз балдар. Бышыктооч. Кыймыл аракеттин ордун, сыпатын, мезгилин, себебин, максатын, сан өлчөмүн көрсөткөн сүйлөм мүчөсү. Кандай, кайда, кантип, эмнеге, эмне себептен, канча деген суроолорго жооп берет. Мисал келтиребиз. Биздин Айнура сабагын мыкты окуйт. Бул сүйлөмдөгү бардык сүйлөм мүчөлөрү жөнөкөй.
Курбу курдаштар ысык көлгө эс алууга барып келдик. Бул сүйлөмдө да жөнөкөй сүйлөм мүчөлөрү берилген. Алардын милдетин татаал сөздөр аткарат. Конокко келгендер чоң таш айылынан болушат. Бул сүйлөмдө тутумдаш жана бышыктооч, жөнөкөй баяндооч берилген. Толуктооч. Толуктоочтун түрлөрү. Толуктоочтун түрлөрү экиге бөлүнөт. Тике, кыйыр. Тикеси тыбыш жөндөмөсүн турат, апасы көпкө күттү. Кыйыр толуктооч барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнөн турат. Энесине жардам берип келет. Бышыктоочтун түрлөрү. Бышыктоочтун түрлөрүн таблицага карайбыз, балдар. Түрлөрү, суроолору жана мисалдары. Сын-сыпат бышыктооч кандай, кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет. Негедир жалт бурула калды. Кантип, жалт бурула калды. Мезгил бышыктооч канча деген суроого жооп берет. Кечинде жолугалы. Качан? Кечинде. Максат бышыктооч эмнеге, эмне үчүн деген суроого жооп берет экен. Акыбалын билүүгө келдим. Эмнеге келдим? Акыбалын билүүгө келдим. Демек, балдар, бышыктоочтун астына өзүк точка чызылат. Билебиз буну? Орун бышыктооч кайда деген суроого жооп берет экен. Ааламда сендей адам жок. Кайда сендей адам жок? Ааламда. Себеп бышыктооч эмнеликтен, эмне үчүн, эмне себептен деген суроого жооп берет экен. Коркконунан барбай койду. Эмне үчүн барбай койду? Коркконунан барбай койду. Себебин айтып жатат, Сан өлчөм бышыктооч канча, канчанчы суроого жооп берет. Бул 6-чы барышым. Канчанчы барышың? 6-чы барышын сан өлчөмүн айтып жатат. Толуктоочта, бышыктоочта жөндөмө категориясынын мүчөлөрүн алат. Эгерде орундук, мейкиндик маанин камтыса, анда бышыктооч болот. Башка учурда толуктооч болот. Окуучулар, Э менен баяндоочтун ортосунда сызыкчанын коюлушуна көңүл бурабыз. Биринчиси, баяндоочтун милдетин зат отоочу аткарса, ырыс алды ынтымак. Көрдүңөр, сызыкчаны кайда койдук? Анын аты Мураз. Эгерде баяндоочтун милдетин сан атоочу аткарса, 5 жерде 5, 25. Жашы 16да. Сызыкчанын коюлушуна көңүл бурабыз. Баяндоочтун милдетин кыймыл атоочу аткарса, Элбектин максаты энесин ыраазы кылуу. Эгерде баяндоочтун милдетин заттык маанидеги сын атоочу аткарса, анын жактырганы жашыл, сага жарашканы агы. Баяндоочтун милдетин ат атоочу аткарса, анын ишенгени ушул. Баяндоочтун милдетин атооштук аткарса, бербестин ашы бышпас. Баяндоочтун милдетин этиш, тактооч, сынатооч, бар жок деген сөздөр аткарса, менен баяндоочтун ортосуна сызыкча койбойбуз. Мисал келтиребиз. Кече достор менен жолуктук. Биздин офис төмөн. Гүл абдан жыттуу. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Көрдүңөрбү? Кызыл менен жазып койгондорум, демек, баяндоочтор. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Бирде суроого жооп берген, бирде милдетти аткарган, тең байланыштагы сөздөр сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деп аталат. Бир өңчөй мүчөлөр үтүр менен ажыратылат. Эң акыркы сөздөн кийин үтүр коюлбайт. Жана менен байламталары менен колдонулган бир өңчөй мүчөлөргө да үтүр коюлбай жазылат. Газ машин, муздаткычтын жана телевизордун ала келгиле. Муздаткычты жана телевизорду ала келгиле. Көрдүңөрбү? Негедир ал көңүлсүз, чарчаңкы, алсыз болуп көрүндү. Үтүр менен ажырап атат, көрдүңөр. Кийинки сүйлөмүбүз. Апал менен Үпөл быйыл дагы алдыңкы окуучулардын катарын толуктады. Бул жерде менен байламта менен ажыралгандыгы үчүн үтүр белгиси коюлбады, менен жазылды. Жалпылагыч сөз.
Сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүн бириктирип, жалпылап турган сөз айтылат. Баласын да, аялын да экөөнү өзү менен бирге ала кетмек болду. Сүйлөм түшүндүңөр? Жалпылагыч сөз бирөңчөй мүчөлөрдөн мурун келсе, андан кийин кош чекит коюлат. Ал эми бирөңчөй мүчөлөрдөн кийин келген жалпылагыч сөздөн мурун сызыкча коюлат, эгерде кийин келсе. Мисал, ал үчүн азыр эч нерсенин, байлыктын, бийликтин, мансаптын мааниси жок. Ал үчүн азыр байлыктын, бийликтин, мансаптын эч нерсенин мааниси жок. Түшүнүктүү болдубу? Балдар, эми түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнөн кийин келип, анын маанисин аныктап, ар түрдүү кырдаалдагы абалын толуктап, тактап турган мүчө. Аныктагыч сөз сүйлөмдө кандай милдет аткарса, түшүндүрмө мүчө да ошондой милдет аткарат. Түшүндүрмө мүчөлөрүнүн түрлөрү 3кө бөлүнөт. Жандамалуу түшүндүрмө мүчө, түгөйлүү түшүндүрмө мүчө, обочолонгон түшүндүрмө мүчө. Таблицаны карайбыз. Жандамалуу түшүндүрмө мүчө аныкталгычтан кийин келип, анын заттык же сапаттык белгисин, мисалы, кесибин, жакындыгын, өнөрүн, наамын, мүнөзүн, даражасын аныктап, ага кошумча ат берет. Мисал келтиребиз. Алтынай эже Кытай тилин үйрөтүүгө убада берди. Бул жерде сүйлөмдүн ээси Алтынай эже. Нурбек Байкеме ыраазычылык билдирип койсок болот эле. Бул жерде Нурбек Байкеме деп толуктооч болуп жатат. Кийинки түгөйлүү түшүндүрмө мүчө. Аныкталуучу затка экинчи бир зат атооч кошо айтылып, анын кошумча кесибин, ар кандай белгисин билдирет. Түгөйлүү түшүндүрмө мүчө менен аныкталгыч сөздүн ортосунда дефис коюлуп жазылат. Мисалы, интернет, магазин, инженер, механик, мастер, технолог болуп жазылат. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө сүйлөм баш же айкындоочу мүчөлөрүнөн кийин келип, өзгөчө интонация менен айтылып, алардын маанисин толуктап, тактап турат. Сүйлөм башында келсе, өзүнөн кийин, ортосунда келсе, эки тарабына, аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр менен ажыратылат. Мисалы, биз окуучулар колубуздан келишинче даярданып жатабыз. Демек, бул жерде обочолонгон түшүндүрмө мүчө окуучулар. Чыңгыз Айтматов Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз элин дүйнөгө таанытты. Бул жерде Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу деген түшүндүрмө мүчө. Ышыктоо балдар, бүгүн силер сүйлөм түрлөрү, анын бирөңчөй мүчөлөрү жөнүндө түшүнгөн болсуңор керек деп ойлоймун. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, мага кайрылсаңар, кайра дагы түшүндүрүп беремин. Азаматсыңар, окуучулар, бүгүн өткөн тема боюнча мен силерге тест беремин. Ушул тесттерге даярданабыз. Карайбыз. Кайсы варианттагы асты сызылган сөз сүйлөмгө мүчө боло албайт? Кайсы варианттагы сүйлөмдө сызыкча туура коюлган? Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы себепти билдирип турат? Тапшырма балдар. Өтүлгөн теманы кайрадан окуп чыгабыз. Берилген тестти суроолорго жооп жазабыз. Сабактарга жакшы катышкан окуучуларга алкыш жарыялайбыз. Бул сабакты дагы көңүлдүү аткарасыңар деген үмүттөмүн. Кийинки сабакта учурашканча окуучулар.